Referandum geçerken hem bazmaz paydası tiydi da. Paydası tiydi hem prezident болду, президентский башкаруу, президенттик. Мындай жалпылап алганда референдумдун элге пайдасы тийбейт. Конституцияны өзгөртүп атабыз, бирок мындай туруктуулук болуп атат да. Мындайча айтканда биздин Кыргызстанда экспериментальный мамлекет болуп калды да. Муну кылып көрөлүчү болуп атат. Эми муну кылып көрөлүчү. Эми муну кылып көрөлүчү, эми муну кылып көрөлүчү болуп атат да. А так мындайча айтканда мындай элдерге бул эми мындай жалпылап комплексно алыш керек да, элдерге пайдасы тийет. Эгер действительно мына акыркы референдумда конституцияны кабыл алып, президенттик башкаруу болуп, жакшы иштеп кетсе, элдерге пайдасы тиет. Башталышында жакшы эле жардамы тиет. Анан кийин эле кайрып кетелет экен да, башка жакка ошонусу жатак экен. Бирок өзгөрүү киргенден кийин определенный вакыт жакшы эле жардамы тиет. Функцияга коюлган адамдар өзүнүн функциясын аткарбайт экен да. Ошонусу анан бузуп коюп атат. Мен пайдасы тийбейт атып коём. Себеби бар жокто коррупция, закон иштебейт. Бир нерсе болсоң өз мына элде эле көрүнүп атат го. Канча телевизордон чыгып атат. Тоогурдаган камалып миллиондорду жегендер беймарал жүрүшөт го. Referandum endi пайдасы тиеп атат, бирок аз да. Мисалы үчүн закондор чыгып атат. Аткарылыш азыр татаал болуп атат да. Ошол 100% басып 50% закон аткарылып атат да. Эми коом таза болсо, мыйзам аткарылган болот да ошону.